Эми Бишкек шаарындагы Жээк жолу проспектиси, Курманжандатка, Ахунбаева жана Баха көчөлөрүндөгү жер үйлөр бузулуусу мүмкүн. Бул аймак 640 гектар аянтты камтыйт. Анткени өкмөт эми 12 жыл мурда кабыл алган так пландаштыруу долбоорун ишке ашырууга киришет. Бузулат деген жер тамдардын ордуна көп кабаттуу үйлөр курулуусу болжолдонгон. Бирок биздин укук коомдук фонду мындай кадамдарга ишенич артпай турушат. Мамлекеттик органдарга кайрылабыз. Ошол жерде туура эмес ПДПны кылып атат. Биз Гор кеңештин депутаттарына кайрылабыз, ар бир депутаттар менен сүйлөшүп чыгабыз. Кайсы жерде ПДП туура эмес жазалган, ошого добуш бербегиле деп. Ошо биз айткан маселелерди коюп, анан кийин ПДПден ошо мыйзамсыз стройкаларды алып койсо, ошондой ПДПга биз каршы эмеспиз. Учурдагы курулуштар бузулуп, жаңы имараттар түшөт деген жерлердин 43% жеке менчикте турат. 38% шаардын балансына алынган, 19% гана мамлекетке тиешелүү жерлер. Жеке менчик жайлар көп болгондуктан шаар тургундары мыйзамсыз архитектурага ылайык келбеген мекемелердин курулушуна нааразы болуп келишет. Жеке менчик жайлар көп болгондуктан шаар тургундары мыйзамсыз архитектурага ылайык келбеген мекемелердин курулушуна нааразы болуп келишет. Из-за того, что засекречен генеральный план, Азыркы мезгилде мамлекеттик чиновниктер жеке ишкерлерге көп кабаттуу үйлөрдү курууга жол берип жатышат. Булар албетте мыйзамсыз түрдө. Мен жашаган көчөдө дагы көптөгөн башаламан жайлар курулуп кеткен. Ошондуктан жарандарга айтарым, кайдыгер карабай, чогуу күнөөлүүлөрдү аныктайлы. граждан, чтобы не молчали, а Так пландаштыруу долбоорунун жетекчилери болсо эски курулуштарды жаңылоо аркылуу Бишкекти иретке салуу жагын көздөп жатыптыр. Бул пландан кийинче бул иретке келүү тартиби башталат да. Бул тартипке келе баштайт. Бул ошондой болуш керек болчу. Ар кандай каражаттардын бир нерселердин себебиненчи бул ишке ашпай келген. Бул деген 2006 жылы ген план деп атабыз, жалпы план бекигенден кийин эле башталуучу бул документ болчу. Талкуу жараткан так пландаштыруу долбоору 2006 жылы эле иштелип чыккан. Андан бери 12 жыл өткөн менен жыйынтык чыга элек. Белгилей кетсек, аталган долбоорду Бишкек шаардык кеңеши жактырмайынча ишке ашпайт. Шаардык кеңеш кандай чечим кабыл алат, азырынча белгисиз. Тазагүл Эмилбекова, Нурлан Мамбетжан, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.